Лейлекте сел болуп бир нече үйлөрдү каптады. Баткендеги чек арадагы чыр үчүн Тажикстан кечирим сурады. Ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлардын түшкү чыгарылышы. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Баткен облусунун Лейлек районунда бир нече турак жайды сел каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 13 майда жааган жамгырдан кийин Ак Суу айылынын аймагындагы Шорбулак сайынан сел жүрүп, Чемкен айылында 2 үйдү, Исфана шаарында бир турак жайды суу каптаган. Ак Чайыр балдар интернатынын жер төлөөсүнө да суу кирген. Ак Суу айылы менен Кара Камар айылын байланыштырган жолдон 4 чакырымын сел жууп кетип, жабык турат. Ак Суу айылында сел бир нече малды да агызган. 2 электр устуну сууга агып кетип, Ак Суу, Чоюнчу, Жаркыштак айылдары электр жарыгы жоголтурат. Азыр селдин кесепеттин жоюу иштери уланып жатканы кабарланды. Баткендеги чек арадагы чыр үчүн тажик тарап кечирим сурады. Биздин өлкөнүн мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, окуя 12 майда Лейлек районунда болгон. Тажикстандык 4 аскер унаа менен Кыргызстан аймагына 50 метрде кирип келип, кыргызстандыктардын документтерин текшерип баштаган. Тургундар буга нааразы болуп, чыр чыга кетип, алардын машинесинин ачкычын алып койгон. Эки өлкөнүн тийиштүү органдарынын кызматкерлери маселени талкуулап, тажик тарап кечирим сурады. Алардын айтымында жаңы келген жоокерлер байкабай коңшу өлкө аймагына кирип кеткен. Окуяны иликтөө уланууда. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бүгүн 2-нчи рет сурак берүүгө чакырылды. Исаков төраганын орун басары кызматын аркалаган Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында сурак саат 10го белгиленген. Сапар Исаков атайын кызматка алгач 26 апрелде сурак берген. 2 сааттан кийин УКМК имаратынан чыккан Исаков журналисттерге Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары суралганын айткан. Ошто мигранттар мектеби ачылат. Анда чет өлкөлөргө иштөө максаты менен чыгуу алдында турган кыргызстандыктарга атайын сабактар өтүлөт. Темелге коомдук фонддордун бирине таандык. Жарандарга коопсуз миграция, адамдардын сатуу фактысын алдын алуу жөнүндө толук маалымат берилет. Ошондой эле келечектеги мигранттар орус тили боюнча сабактарды алып, барган жеринен документтерди кантип толтуруу, ал жакта өзүн кантип алып жүрүү керектиги айтылат. Өлкө аймагында 9-класс аяктап, кайра мектепке барбаган окуучулардын саны артып баратат. Өткөн жылы шаар менен облуста жалпы 9433 окуучу 9 бүтүп мектепке кайткан эмес. Эми алардын көпчүлүгү колледждерге, кесиптик лицейлерге тапшырып кеткени менен 30% эч жерде окубай калган. Ошондо калган окуучулардын эмне менен алек болуп жатканы тууралуу кесиптешим Чынарбек Алипбеков айтып берет. Аты жөнүн айткысы келбеген бул кыз Ош шаарынын борбордук базарында соода сатык менен алектенет. Эгерде үй бүлөлүк шарты жетиштүү болгондо, быйыл 10-класста окумак. Кара Суу районунда менден башка да классташтарым жумуш менен алектенип, окууну таштоого аргасыз болушкан дейт ал. Азыркы учурда ата-энеме жардам берип базарда иштейм. Бирок мага окшогон колледжде же болбосо жогорку окуу жайда окубай калгандар деле көп. Базарда кээ бирөөсү араба түртүп иштесе, кээ бирөөсү дыйканчылык кылып, ал эми кээ бирөөсү ошо базарда ата-энесине жардам берип иштеп жатышат. Көпчүлүгү эле 9-классы бүткөндөр. Бул кыздын тагдырына окшош окуучулар миңдеп саналат. Учурда мектепти толук аяктабай, 9-классты бүткөн соң ишке тартылып кетип жаткан окуучулар көп катталууда. Ош облусунда өткөн жылы 7706 окуучу мектепке кайткан эмес. Алардын 3767-си колледждерге жана кесиптик лицейлерге тапшырганы менен 3840 окуучу түрдүү иштер менен алектенип, окуусун улантуудан баш тарткан. Адистердин айтымында окуучулардын оор иштерге тартылуусу базар жана дыйканчылык менен алектенген райондордо көп. Иштегендер бар, окубай калгандар да бар. Эми кээ бирлер мисалы үчүн көбүнчө базарга жакын жердегилер ата-энесине жардам берип базарга чыгышы мүмкүн, же болбосо дыйканчылык кылышы мүмкүн. Андан кийин бир 320 окуучу булар миграцияга кеткен. Баягы дыйканчылык кеңири тараган, анан кийин базарга жакын райондордун балдары да.
2015-2016 окуу жылында Ош облусунда 9-классты 19.018 окуучу бүткөн. Анын ичинен 11.253 окуучу 10-класска кабыл алынган. Калган 7.765 өспүрүм мектептеги окууну уланткан эмес. Ал эми 2016-2017 окуу жылында болсо 9-классты 18.591 окуучу аяктаган, 10.716 окуучу 10-класска кабыл алынган, калган 7.875 өспүрүм окууну уланткан эмес. Аларды райондорго бөлгөндө Алайда 9-классты 1193 окуучу бүтүргөн, 849 кайра 10-класска келген, 344 мектепке билим уланткан эмес. Араванда 1911 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 1144 мектепке кайткан, ал эми 767 мектепке барган эмес. Кара Суу районунда 9-классты 5697 окуучу бүтүргөн, 2918 кайра 10-класска келген, 2779 мектепке билимин уланткан эмес. Кара Кулжада 1344 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 913 мектепке кайткан, 10-класста билим улантпагандардын саны 431 түзөт. Ноокат районунда 9-классты 3844 окуучу бүтүргөн, 2196 кайра 10-класска келген, 1648 мектепке келген эмес. Өзгөндө 3991 окуучу 9-класста аяктаган, анын ичинен 2161 мектепке кайткан, ал эми 10-класска барбагандардын саны 1898 түзөт. Чоң Алай районунда 9-классты 454 окуучу бүтүргөн, 381 кайра 10-класска келген, 73 билимин уланткан эмес. Ал эми өткөн жылы Ош шаарында 4236 окуучу 9-класста аяктап, кайра 2509 окуучу 10-класска келген. 1717 окуучу болсо ар түрдүү себептерге байланыштуу мектепте окуудан баш тарткан. Лицейлерге барышат, башкача техникалык баягындай кесип багытына кетишет да. Биз ушу майлардын ичинде биз жанагындай кесипке багыт берүү боюнча шаардагы 54 мектепте дагы мектеп жетекчилиги мугалимдер тарабынан аларга үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз. Ошол эми арабызда бар да 10-11 класста окуп эле техникалык лицейлер окуп, техникалык билимдерди алабыз деген. Бирок эми акыркы мезгилде билесиңер, жанагындай кээ бир окуучуларыбыз ошол жака барып окуйбуз деп укпай калгандар да бар. Адистер кошумчалаганда окубай калган балдардын кийинки тагдыры кандай болоорун ата-энелерден баштап жалпы коомчулук ойлонушу керек. Анткени келечек дал ошол жаштардан куралат. Өспүрүмдөрдү оор жумуштан арылтууга мэриянын жаш четелектер менен иштөө комиссиясы көзөмөл салат. Алар балдардын өздүгүн аныктап, мониторинг жүргүзүшөт. Же лицейде окубай, же мектепке кайрып окубай. Анан бизде бир закон бар эмес, 9-дан кийин окубай койсо боло берет. 9 обязательно баягындай сөзсүз билим алуу деген бар да. Ошону бетке тутуп алышып, балдар же 10-классты бүтпөйт, же 11-классты бүтпөйт, же лицейди улантпайт. Ошондо арабек калбас үчүн биз булардын аркасынан түшүп, азыр мониторинг деп коебуз, ошондой маалыматтар жүргүзүп атабыз. Ошолордун так учетторун алып, алардын аркасынан да биз атайын изилдөөлөр жүргүзөбүз. Буга чейин өспүрүмдөрдү оор жумуштардан арылтуу иретинде бир канча аракеттер көрүлгөн. Маселен, коомдук жайларда оор жумуш менен алектенген балдар текшерилип, жакындарына өткөрүлүп берилген. Дүйнөлүк практикада жашы жетелек балдар оор жумуштарга тартылса, ден соолугуна зыян экендиги айтылып келет. Эске салсак, быйыл өлкө боюнча 9-классты 93 000 окуучу аяктап жатат. Чынарбек Алипбеков, Тилек Адинабеков, Ынтымак. 15 майдан тарта атайын көчмө лабораториянын жардамы менен жолдордун сапатын текшериле баштайт. Бул тууралуу Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы инновациялык өндүрүш борборунун аткаруучу директору билдирди. Анын айтымында биринчи текшерүү Аламидин Красная речка жолунан башталат. Маалымат боюнча көчмө лаборатория $250 000 жол жасап жаткан компаниялар тарабынан алынган. Лаборатория жүрүп баратып, жолдун сапатын текшерип, кайсы жерин оңдош керек экенин аныктайт. Андан соң паспорт жасалат. Адистердин айтымында мындайда коррупциялык көрүнүштөргө жол берилбейт. Жолдун сапатын көчмө лаборатория менен текшерүү ыкмасы Кыргызстанда биринчи жолу кирип жатат. Маалыматка ылайык, жолдорду паспорттоштуруу биринчи кезекте өлкөнүн түндүк аймагындагы жолдорго жасалат. Алымдар кеңеши тарабынан Рамазан айынын башталышы 17 майга белгиленди. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүшүнө карап аныкталат. Жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн.
Ошону менен программабызды жыйынтыктайбыз. Дагы башка жаңылыктарды сиздер ынтымак чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.